Эфирде күндемі маалыматтык программасынын толтурулган чыгарылышын мен Айбек Исабеков таныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Ысык Көл облусунун Тамчы айылында Хан Теңири 5 жылдыздуу мейманканасынын курулушуна мезгил кутуусун салды. Кыргызстанда өлкө боюнча 5500 дарыгер жетишпейт. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бийшеналиев парламенттин тармактуу комитетинде билдирди. 130дан ашык окуучу окуган мектеп жабылбасын. Мындай талабы менен Базар Кургун районунун тургундары билим берүү жана илим министрине кайрылышты. Регион телеканалынын түптөлгөнүнө 5 жыл. Алгачкы жолу 2019 жылы 27 сентябрь күнү эфирге чыгып, биринчи көрсөтүү телекөрүүчүлөргө тартууланган. Президент Садыр Жапаров 27 сентябрда Жапониядан келген бизнес өкүлдөрү менен жолугушту. Жапаров 2021 жылдан бери Кыргызстанда реформалар жүргүзүлүп жатканын, коррупцияга каршы катуу күрөш жарыяланганын айтты. Муну менен Кыргызстанда ар бир жаран жана ар бир чет элдик инвестор өзүн коопсуз сезген, ишин тынч алып барган өлкөгө айландырууга бардык күч аракеттер жумшалып жатканын белгиледи. Президент акыркы жылдары өлкөнүн экономикасына түз чет элдик инвестициялардын агымы көбөйгөн айтып, Кыргызстан чет өлкөлүк өнөктөштөр менен активдүү диалогго жана кызматташууга ачык экенин билдирди. Япониянын бизнеси коомчулугунун өкүлдөрү медицина, анын ичинде диагностикалык борборлорду түзүү жана бул мекемелердин медициналык кызматкерлерин окутуу сыяктуу тармактарда кызматташууга кызыктар экендиктерин белгилешти. Ошондой эле банк иши, туризм, энергетика жана спорт тармактарында иштөөгө даяр экендиктерин ачыкташты. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин катышуусунда Ысык Көлдүн Тамчы айылында алгачкы жолу 5 жылдыздуу мейманкананын курулушуна капсула салынды. Хан Теңири мейманканасынын капсула салуу аземине өкмөттүн иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев, бир катар мамлекеттик, жергиликтүү кызмат адамдары жана жергиликтүү тургундар катышты. Жалпы 10 гектар жерге курулуп жаткан мейманкана туризм багытындагы заманбап, эл аралык талаптарга ылайыкталып курулат. Ысык Көл жергесинде алгачкылардан болуп 5 жылдыздуу мейманкананын курулушу жүрөт. Бүгүн министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин катышуусунда Хан Теңири мейманканасынын капсула салуу аземи өттү. Ага өкмөт мүчөлөрү, жергиликтүү чиновниктер жана жергиликтүү тургундар катышты. Мейманкананын капсула салуу аземинде министрлер кабинетинин төрагасы Камчыбек Ташиев сөз сүйлөдү. Ал өлкөдө мындай ири курулуштар башталып, четтен инвестиция тартылып жатканы мамлекетте туруктуулук жана тартип орногону менен байланыштырды. Учурда Кыргызстандын бардык аймактарында курулуштар жүрүп, инфратүзүм бир топ жакшырып жатканын белгиледи. Мамлекетибиздин башчысы, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасынын негизинде ушул жерге мына Көл кылаасында, Көл жергесинде биринчилерден болуп, эң көп суммадагы инвестордун келиши жана 5 жылдыздуу отелдин курулушуна жаңы куруш кутучасын салуу үчүн келип отурабыз. Эң көптө инвестиция деген себеби Көлдүн кылаасында жашап жатабыз, баарыбыз көрүп билип атабыз, бардык эле пансионаттарыбыз, курулган үйлөрүбүз мындай чакан гана маселе менен чечилип келген. Ал эми бул курула турган отель, бул курула турган туристтик жайыбыз 160 миллион долларлык чоң инвестиция болуп атат. Мына Көл жергесинде дагы ушундай чоң инвесторлор келип, чоңдогон көптөгөн жакшы чоң бизнесмендер келе баштады. Мына жакшы билесиздер, өзүңүздөр мамлекетибизде себеби эмне үчүн ушундай болуп атат? Себеби мамлекетибизде бүгүнкү күндө тартип орноду. Мамлекетибизде кайсыл жерде болбосун, кайсыл жака барбайлы, бардык жерде туристтер көбөйдү, инвесторлор көбөйдү. Кыргыз мамлекетинин тынчтыгына, стабилдүүлүгүнө, эркин экономикалык өнүгүүсүнө бардык адамдардын көзү жетти. Ошондуктан моундай чоң инвесторлор келе баштады. Ушунун эң башкы маселеси, урматтуу эл журт, бул урматтуу президентибиз өзүңүздөр жакшы билгендей 4 жыл алдын мына ушул маселени алдыбызга койду эле.
Mına ошол маселелер чечиле баштады. Мамлекетибизде бүгүнкү күндө саясий стабилдүүлүк келди, экономикалык стабилдүүлүк келди. Мамлекетибизде бүгүнкү күндө жанакы мурдагы мамлекетти ороп алган, чырмап алган, уюшкан кылмыштуулук топ деген жок. Хан-Теңири мейманканасы Тамчы аэропортунан 700 метр аралыкта курулат. 5 жылдыздуу мейманкана туризм багытындагы эл аралык бардык стандарттарга жооп берет. Анда кыргыз маданиятынын элементтери менен кооздолгон бир президенттик бөлмө, 20 люкс жана 109 стандарттык номерлерден турган көлдүн панорамалык көрүнүшү бар мейманкана. Panoramik bir şekilde мейманкана көлдүн панорамалык көрүнүшү бар, 1000 кишилик жыйындар жана конференц залы бар. Ичинде жарык жарым олимпиадалык бассейн, көлдүн суусу менен толтурулган органикалык формага ээ. Аянты 3500 метр квадрат табигый бассейн, 14 вилла бар. Кыргызстандын бермети болгон Ысык көл жээгине мындай мейманкананын курулушуна жергиликтүү тургундар да кубанып турушат. Көл жээктеп каз катар курулган заманбап курулуштардын пайда болушу мамлекеттин өнүгүп жатканынан кабар берет деп баалап жатышат. Эң сонун болуп атат. Ушу салынышына биз эл журт баарыбыз кубанабыз жана сыймыктанабыз биздин көл жээгинде салынып атканына. Хан-Теңири 5 жылдыздуу мейманканасы ачылат дегенге төз көккө жетип турат. Биздин көгүлтүр көлүбүз өнүп өссүн. Биз аябай сүйүнүп атабыз. Бул 5 жылдыздуу мейманкана салынып атканына кубанычтабыз. Бул калат бизди мамлекетке алып кетпей, түшөрдө эле болот да. Биздин элибизге, жерибизге жакшылык болот, ден соолук болот. Жакшы шаар курсун. Балдар бакыра өссүн, өнсүн. Ал эми бул жерге курулуп атат, аябай көрүп атабыз, проекттер аябай жакшы экен. Бул эң туура болду. Учуп келгенде эки жакка издебей түз бул жерге көлдүн жээгине келип, эң сонун салынып аттыр. Бул аябай жакшы. Буга чейинки бийликтеги тургандар мынча жумуш жасалган эмес эч качан. Мына акыркы 2 жылдын ичинде баары көрүнүп атат. Эмне жасалып атат? Кандай жердин баарына моундай курулуштар жүрүп атат? Элдин маанайы баары жакшы. Ошондой эле мейманканада 500 орундуу дүйнөлүк стандарттарга жооп берген ресторан, ашкана, ачык спорт аянтчалары, 1 футбол, 3 теннис, 1 баскетбол жана волейбол аянтчалары. Туурасы 258 метрди, жалпы аянты 50 000 метр квадратка жакын жерди көрктөндүрүү жана пляж үчүн каралган. Андан тышкары 150 унаага ылайыкташкан жабык унаа токтотуучу жай курулат. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Ысык көл облусу. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Таршиев камактагы активист Мелис Аспековдун жазган каты боюнча комментарий берди. Мелис Аспеков УКМКнын төрагасынын атына арыз жазып, 2020-жылы шайлоо маалында Райымбек Матраимовдон 3 миллион доллар алып, Садыр Жапаровго алып барып берген жазып, ошол факты боюнча иш козгоону талап кылганы айтылган. Камчыбек Таршиев жергиликтүү маалымат каражатына берген комментарийинде Мелис Аспеков 2020-жылдагы октябрь окуясынан кийин ишкерлерден Садыр Жапаровго берем деп алдамчылык менен каражат алып, аны өзүнө алып жүргөнү аныкталып, сот жообуна тартылганын айтты. Кыргызда бир сөз бар. Күйгөн аял кошокшу деген. Ал өзү кандай кылмыш иши менен камакта жатат билесиңерби? Так ошол Райым сыяктуу ири бизнесмендерден Садыр Жапаровго алып барып берем деп алдамчылык кылып, бүт акчаларды өзүнө ыйгарып алып жүргөн. Ошол үчүн түрмөдө жатат. Бир эле мисал, Кыргыз темир жолу ишканасынын мурдагы башчысы Дашков дегенден 250 000 доллар алып кеткен. Садыр Жапаровго шайлоого жардам беришибиз керек деп, бирок аны бир тыйынына чейин өзү ыйгарып алган. Баары далилденген, ушунун баары билинип калгандан кийин камалып олтурат. Фото видеолору бар. Бүгүнкү күнгө чейин кайтарып берелек, көгөрүп түрмөдө жатат. 250 000 долларды кайтарып берсин, анан түрмөдөн чыгышы мүмкүн. Бул мамлекеттен, Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын акчасы. Мындан башка дагы толтура бизнесмендерден 50 000, 100 000 доллардан акча чогулткан. Алардын баары арыз жазбай коюшту. Баштан көздөн садага, ушул акча Мелис Аспековго эле буйрусунчу деп коюшту. Ушундай каралуулар чыкканда эл журт логика дегенди иштетиш керек. Райым Матраимов миллиондогон долларларда киши куруп калгансып Мелис аркылуу берет беле.
Бергиси келсе Садыр Жапаровдун өзүнө же бир туугандары аркылуу берет эле да. Эгер чындап эле Райым 3 миллион доллар мелиске бергени чын болсо, анда аны да өзүнө катып алган деп билсек болот. Бирок бул маселе боюнча Райымге суроо берилген. Райым мелисти тааныбайм, берген эмесмин, калп айтып жатат деп жооп берген. Биз мындай суу кечпеген каралууларга көңүл бурбайбыз. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу жала жабуу жана мазактоого айып салууну сунуштаган мыйзам долбоорун кайра кайтарып алууга чакырды. Белгилей кетсек, 25-июлда Жогорку кеңешке киргизилген долбоордо жеке жактарга 100 000 сом, юридикалык жактарга 200 000 сом айып салуу сунушталган. Айып пулдардын өлчөмү негизсиз жогорулатылган. Анын үстүнө укук бузууга белгиленген жаза кылмыштын жазасынан бир топко төмөн болушу керек. Ал эми жала жабуу жана мазактоо кылмыш эмес. Мыйзам долбоорунда жоопко маданият, маалымат жана туризм министри эмес, сот тарабынан тартылышы керектиги эске алынышы керек деген Жаманбаева. Акыйкатчы мыйзам долбоорунун демилгечилерин карама-каршылыктарды жоюуга жана жарандардын конституциялык укуктарын сактоону камсыз кылууга, эл аралык укуктук нормалардын сакталышына каршы келген жоболорду долбоордон алып салууга чакырды. Кыргызстанда өлкө боюнча 5500 дарыгер жетишпейт. Бул тууралуу саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев 27 сентябрда Жогорку кеңештеги Ата журт Кыргызстан фракциясынын жана мекенчил депутаттык тобунун жыйынында билдирди. 1 сентябрдан тарта маянасы көтөрүлгөн 5 адистик боюнча дарыгерлер аймактарга жөнөтүлгөнүн, жакында кадр тартыштыгы боюнча абал жакшыра турганын белгиледи. Көп адистиктер боюнча маянасын канчалык көтөрсөң дагы алыскы аймактарга барбай жатат. Мисалы, эки жерге мен башкы дарыгердин ордун сунуштап жатам. Эч ким чыкпай жатат. Чоң алайдагы санитардык эпидемиологиялык көзөмөл кызматына киши таппай жатам. Мындайда арга жоктон жакын жерлерден вакталык ыкма менен адистерди убактылуу жөнөтүп иштетип жатабыз. Алыскы аймактарга канчалык кенемте болсо дагы барбай жатышат. Бул көйгөйдү жаш кадрлар менен чечебиз, деди Бейшеналиев. Базар Кургондун Кыргуу айылындагы мектептеги сабактын үзгүлтүүгө учурашы ата-энелердин наразычылыгын пайда кылды. Жергиликтүү тургундар балдары бир күн мектепке барбай калгандыктан мектеп жетекчилигине барышкан. Жеринде түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнү менен алар мектеп жабылат деп түшүнүп алышкан. Мындан улам наразы болгон ата-энелер билим берүү жана илим министрине кайрылышты. Жок дегенде мектеп толук жабылбасын, 4-класска чейин болсо да ачып берсин деген талап менен келдик. Ошо баланын саны жетпей калды деген эле шулто. Силер мектепти эч ким жапкан жок биринчиден. Жаап койду. Жок, мында азыр загройно менен сүйлөштүк. Базар Коргондун Кыргуу айылынын тургундары билим берүү жана илим министрине өздөрүнүн талабы менен келишкен. Анткени ата-энелер номер 46 Кыргуу мектеби жабылып, окуучулар башка жактарга таратылат деп айтылган кептердин чын төгүнүн билүүгө кызыктар. Директорго келип айттым, эмнеге мектеп жаап койдуңар, кимдин уруксаты, кимдин буйругу бар десек, буйругу жок экен. Жөн эле районодон келип жапкылады атат, башка мектепке жөнөткүлө. Силердин саныңар жетпейт. Ошол эле шылто. Анан биз отура албадык ата-энелер, балдар үйдө отурса, азыр окубай ушул заманда 21-кылымдын балдары үйдө окубай калышы мүмкүн эмес да. Ошон үчүн биз министрди издеп келип, азыр ушул жерге учурап калдык, жакшы. Эми ошо биздин мектебибизди жаппай койсо деле болот эле. Шартыбыз туура келбейт өз башка жакка барып окугангачы. Трассанын жээгинде биздин айыл. Мектепке да каттай турган только трасса менен катташ керек. Мен балдарым эскаватор жолго чыгаргым келбей атат. Кошуна айылга барып окуганын бир эң минус жагы балдардын билим деңгээли түшүп кетет экен. Убагында жетпейт. Убагында барбай жолдо жүрөт. Балдар уже мектепте отуруп ыйлаган балдардын жашын көрсөң, өзүң кошо ыйлайсың. Вообще болбойт атат азыр. Жок дегенде биз ошо сураныч менен жүрөбүз, мондай сураныч менен. Жок дегенде 4-класска чейин ачып берсе, болду. 4-тү бүткөндөн кийин кичине чоңоюп калышат. Жолдо жүрүүнүн эрежесин кичине угуп, бирөөнү бас дегенде уга турган болуп калат да. Биздин көйгөй, Кыргоо элинин көйгөйү ошол. Кече окултулган, кадимки эле балдарыбызга окууга таш берилген, жакшы эле окулуп келишти окуучу балдарыбыз. А бүгүн мектепке барбай калды балдарыбыз. Эмне себептен барбай калды десек, ушу баланын саны жетпей калды деген эле шулто экен. Балдар эми 15-16 окуучу бар экен. Жетиштүү эле. Биз мектепте отурдук, эч кандай окуучу болбоду. Биз өзүбүз мектепте чогулуп, мектептен келдик. Биздин директорубуз ошол айтты, ошондой буйрук болуп атат, биз жабышыбыз керек мектепти деди.
Сурадык да кайра эмне үчүн балдарыңардын саны жетпейт дептир. Анан ар бир класста 25тен окуучу кылгыла, анан кийин кайра ачып беребиз дептир. Эми болгон айылыбыз өзү бир 100дөн ашыгыраак үйбүз да. Анан каяка 25 окуучуга жеткиребиз. Министр Догдургүл Кендирбаева мектеп жабылбай турганын, бирок Кыргоо айылындагы мектептин маселесин карап чыгарын айтты. Аймактардагы билим берүү уюмдарына автобустар бериле турганын, муну менен окуучулардын жол көйгөйү жеңилдей турганын кошумчалады. Бул маселени биз персоналды карап көрөбүз. Мен азыр экономикалык эффективдүүлүгү боюнча мына районалар менен да азыр сүйлөшөм толугу менен. Ар бир мектепте атайын мен өзүм индивидуалдуу карап келе жатам. Климаттык шарттын, ал шаардын же калк жашаган жерлердеги канчалык деңгээлде элдердин көбөйүш процесси болуп жатат, же болбосо кандай деңгээлде экендигин азыр биз райондук билим берүү бөлүмдөрү менен чакырып сүйлөшүп, анан сиздерге Кыргоо айылы боюнча толугу менен беребиз. Аталган номер 46 мектепте бүгүнкү күндө 130дай окуучу билим алат. Базар Коргон райондук билим берүү бөлүмү талап боюнча окуучулардын саны 25ке жетпеген класстар гана жабыла турганын, ал эми бул мектеп боюнча маселе жарала электигин айтышты. Андай сөз жок. Мектепте мына 2023-24 окуу жылында 137 бала окуп аткан экен. Азыр 24-25тен азыр алпабыз. Биз ошо катары эле айтпабыз. Баланын саны 25ке жетпей турган болса, анан кийин класстар кыскарат деп. Биз жактан ал мектеп жабылат деп кысым болбойт, эч кандай себеби ал мүмкүн эмес. Сөз болуп жаткан номер 46 мектептин имараты 1974 жылы малчыларга үй катары курулган. Кийин 91 жылы Ашар жолу менен 4 бөлмөлүү кошумча имарат салынган. Аклай Карабаева, Шерзат Эгембердиев, регион. Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештеги бир мандаттуу номер 13 Сузак округу боюнча мөөнөтүнөн мурда өткөн шайлоонун расмий жыйынтыгын чыгарып, 10.174 добуш алган Алтынбек Кылычбаев жеңүүчү болду. 47 жаштагы Алтынбек Кылычбаев Жалалабад санаториясынын директорунун орун басары. 2011-2012 жылдары эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинде иштеген. 2015 жылы Республика Ата журт партиясынан парламенттик шайлоого катышкан. Сузак округу боюнча жогорку кеңештин депутатынын мөөнөтүнөн мурда шайлоого Боршайком 15 талапкерди каттаган. Анын ичинен 7 киши катышты. Бул округда 81 шайлоо участогу ачылып, 124.429 шайлоочунун тизмеси такталган. Добуш берүүгө жалпы 21.057 адам катышты. Сузакта Жалалабад Карадария багытындагы жолду оңдоп түзөө иштери кызуу жүрүүдө. Долбоорго ылайык автожол 22 метрге кеңейтилип, жаңыдан асфальт төшөлөт. Тротуар, аялдама, лоток, жарыктандыруу, электр мамычаларын жылдыруу маселеси каралган. Ошондой эле Сузактын борборуна асма көпүрө курулат. Муну менен жол тыгынын жоюу максатталган. Бул тууралуу кененирээк кийинки материалда сөз болот. Жалалабад Карадария багытындагы жол реконструкциядан өтүп жатат. Аталган жол Барпы жана Сузак айыл өкмөттөрүнүн аймагына кирет. Долбоорго ылайык жалпы 5,5 чакырым жол кеңейтилет жана жаңыдан асфальт төшөлөт. Каражат республикалык казынадан бөлүнгөн. Учурда Барпы айыл өкмөтүнө караган 1,5 километр жолго асфальт төшөлүп бүткөн. Карадария Сузак жолу кеңейип оңдолуп түзөө иштери жүрүп атат. Узундугу Сузак Карада жол узундугу 4,5 километр бүгүнкү күндө оңдолуп, иштер башталды. Эми бул жолдун эки чекесине жайгашкан үйлөрдү бүгүнкү күндө бир 80%-ын буздуруп тегиз иштери жүрдү. Ал жерде үйлөр бар, коммерческий дүкөндөр бар, вулканизациялар бар, магазиндар бар, ушундайлар да, навайканалар бар. Бүгүнкү күндө үйлөрдөн бир 70 чакты үй бузулду, 80ден ашык коммерческий дүкөндөр бузулду. Алар эми кандай бузулду? Алар эми өтө көп кирген эмес ба? 1,5 метр болуп бузулуп, кайра өздөрү бүгүнкү күндө магазиндарын, коммерческий магазиндарын бузушуп, кайра ошол 1,5 метр жылып, кайра бүгүнкү күндө алар иштерин башташкан. А үйлөрдөн болсо, үйлөрдүн көпчүлүк үйлөрдө эми азыраак гана үйлөрдүн үйгө туш келбесе, калган үйлөрдүн заборлору туш келген. Заборлорун бүгүнкү күндө буздурдук. Ошолар бүт борчу иштер жүрүп, эми азыркы күндө бир 10 чакты гана үйүбүз калды. Кудай бир ошол иштерге азыр элдерге түшүндү иштер жүрүп атат. Кудай бир сонда жолдор бүткүчү ал үйлөр дагы бузулуп, жолдор кеңейип, эми көпчүлүк элдердин дегенде айтуусу боюнча көпчүлүгү сүйүнүп атат эмчи. Жол кеңейсе, кийинчилиги жакшы болот деп.
анча-мынча наразы болгондор үй барлар анча-мынчалары биздин үйлөрүбүз кирип кетти деген гана сөздөр бар. А көпчүлүк элдер ыраазы. Жумуш Сузак айыл өкмөтүнө караган Дакан Палван, Мадмарата көчөлөрүнө жетти. Мында эски асфальтты сыйрып тазалоо иштери жүргүзүлүп, жаңы асфальт басууга даярдалууда. Бүгүн аба ырайына байланыштуу жумушчулар ишти кыска мүнөткө токтоткону маалымдалды. Жолдун общий ширинасы 22 метр. Оштон 11 метр, оштон 11 метр, оң жака сол жака болуп 22 метр болот. 4 тилкелүү жол болот. Латок каралган, суу кетчү латоктору, тротуарлары каралган. Мынакей аба ырайына байланыштуу жумуш токтотулуп, аябай ылай баткак саз жер экен, ошон үчүн жамгыр жаап, түнү менен жамгыр жаагандан оор техникалар жүрбөш үчүн, тыгылып калбаш үчүн бүгүн жумушту токтоттук. Кудай буйрса эртеңден башталат да. Жол 4 тилкелүү болуп, тротуар, аялдама, жарыктандыруу каралган. Ошондой эле Сузактын борборуна асма көпүрө курулат. Муну менен жол тыгынын жоюу максатталган. Бу жерде белгилеп кетчү нерсе мосттагы уширение болот. Мына кеңейет да. Анан кийин центр жакта, Сузактын центри жакта, ал жакта баягы надземный пешеходный переход деп коет, ошондой болот. Бул проект башталышы ошол жазга маал башталды. Апрель айларында. Азыр эми бул жагын бир 2 айда бүтөрүүгө аракет кылабыз. Мындан сырткары Сузакта жергиликтүү казнадан сатып алды Палван көчөсү Ош Бишкек жолуна чейинки аралыгына асфальт басуу иштери башталган. Жумушту 1-ноябрга чейин бүткөрүү пландалган. Бишкек Ош трассасына чейин 1 километр 600 метр жаңы асфальт төшөлөт. Бүгүнкү күндө Эркстрой ишканасы жумушун баштады. Тендерден уткан компания. Жалпы баасы ошол 32 миллион сомдук долбоор болот. Ал жерде тротуар менен бар, освещениясы бар. Анан ошол ички иштер бөлүмүнүн имараттын астында аллеясы да бар да. Жумушту баштаганына бир жума болуп калды. Срокту биз ошол 1-ноябрга чейин бүтүрүп бергиле деп атабыз. Буюрса ушул негизги жолдор болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө бул жактан бүт мекеме ишкананын баары ушул жактан өтүп атат. Анан чоң жолубузда бүгүнкү күндө ремонт болуп атат. Ушул жерде жалпы 5 километр 400. Анан ошо 2 жол кошулган үчүн дагы биз ошо суранып атабыз, тездетип бергиле деп. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы. Баткен облусунун борборунда учурда ар кандай себептер менен жеке менчикке өтүп кетип, жакында кайра мамлекеттин эсебине кайтарылган жерлерге көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу башталды. Азыр шаардын чет булак конушундай курулуш иштери жүрүп жатат. Жалпысынан бул жерге 12 кабаттуу 37 үй курулуп, аларда 2424 батир болот. Мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан салына баштаган бул курулуш республикалык бюджеттен каржыланууда. Курулуш бүткөндөн кийин батирлер мамлекеттик ипотекалык компаниянын порталында электрондук кезекте тургандарга 4-8% чен менен 15-20-25 жылдык мөөнөткө ипотекага берилет. Бул үйлөр курулуп бүтсө Баткен шаарындагы эң бийик имараттар болуп калмакчы. Азыр шаардагы эң бийик имарат 5 кабаттан аша элек. Министрлер кабинетinin төрагасынын орынбасары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетinin төрагасы Камчыбек Таршиевдин тапшырмасы боюнча Аберек реабилитациялык борборуна материалдык жардам көрсөтүлдү. Атайын кызматтан билдиришкендей, бүгүн атылган борбордун түзүлгөн күнүнө карата майыптыгы бар балдарды ташуу үчүн Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү микроавтобустун ачкычы, баалуу белектер, ошондой эле акча каражаты тапшырылды. Буга чейин УКМК төрагасынын атына майыптыгы бар балдардын реабилитациялык борбордун кызматкерлери тарабынан кайрылуу келип түшкөн. Буга байланыштуу аталган борборго УКМК кызматкерлеринин атынан маал-маалы менен материалдык жана башка жардамдар көрсөтүлүп турат. Регион телеканалына 5 жыл. Бул жыл аралыгында телеканал маалыматтарды бейтарап жеткирүү менен эл арасынан ордун таба алды. Телеканалдын социалдык тармактагы баракчалары активдүү жүргүзүлүп, катталуучуларды дагы маалымат менен камсыз кылып турат. Коомчулук менен бийлик бутактынын ортосунда көпүрө болуп, элдин үнүн байма-бай чагылдырып келет. Кененирээк кийинки сюжетте сөз болот.
Ынтымак Ордосунун эң чоң залдарынын бири Түндүк деп айтылат. Ипотекалык үйлөр өлкөнүн ар бир аймагына курула баштады. Бүгүн Өзбекстан Республикасынын Наманган облусунда өзгөчө майрам, өзгөчө салтанат 100 жылдыгы белгиленүүдө. Кызыл линияга чыгып кеткен мыйзамсыз курулуштарды бузуу иштери жанданды. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөгөн кызматкерлер айдоочуну таап, Мындан 5 жыл мурун регион телеканалы алгачкы жолу эфирге чыккан. Мындай кыска аралыкта телеканал так объективдүү маалымат жеткирүү менен журттун калың катмарына сиңалды. Телеканал маалыматтык жана аналитикалык багытка басым жасап, көз карандысыз медиа болуп эсептелет. 5 жыл аралыгында биз колубуздан келишинче мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша элибизге ушул маалымат талаасында кызмат кылып, аракет кылып жүрөбүз. Бул аралыкта биз канчалык ийгилик жарата алдык, канчалык ийгилик жарата албадык, аны эл журт өзү басым бергени туура болот. Анан негизи биз бул аралыкта көбүрөөк элибизди маалымат менен камсыз кылууда, саясий аналитикалык берүүлөрдү берүү менен алектендик. Акыркы жылдары гана биз чет элдеги мекендештерибизге байланыштуу теледолбоор, спорттук теледолбоорлорду, балдарга байланыштуу теледолбоорлорду кошуу менен дагы аудиторияны кеңейтүүнүн үстүндө аракет кылып атабыз. Регион телеканалы Кыргызстандагы башка медиа тармактар менен байланышын кеңейтип, элге маалымат жеткирүүдөгү ыкчамдыгын кеңейтүү алдында турат. Жакында эле Регион телеканалы Кыргыз улуттук телерадио берүү корпорациясы жана 7 канал менен расмий кызматташуу боюнча кол коюлган. Мамлекетибиздеги эң чоң телеканал катары эсептелген УТРК менен 7 канал менен чогуу маалымат алмашуу, контент алмашуу багытында келишимдерди кол койдук. Кудай буйрса жакынкы аралыкта биздин берүүлөрүбүздүн форматтары дагы кеңейип, долбоорлор дагы көбөйүп, элибизди кызыктырган көп жактуу телеканалга айланабыз деген үмүттөбүз. Регион телеканалынын көрсөтүүлөрү өлкөнүн дээрлик 7 облусун камтыйт. Коомдогу актуалдуу жаңылыктарды, курч маселелерди ыкчам чагылдырып, карапайым калктын көйгөйү өз учурунда чечилишине себепчи болуп келет. Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Эфирге 15 секунд даярдан. Телеканалдын жааматы жалаң жаштардан куралып, алардын кесиптик жөндөмдүүлүгүн арттыруу жана өнүктүрүүгө басым жасалууда. Редакциянын материалдык техникалык базасы заманбап техникалар менен жабдылып, ишмердүүлүгүн жакшыртууга өбөлгө түзөт. Регион телеканалы 24 саат бою эфирде кызмат кылат. Биз акыркы үлгүдөгү техникалар менен, жабдуулар менен камсыз болгонбуз. Негизги ушул жерден программага элдин каалоосу менен кино сериалдар, түз эфир, жаңылыктар, негизги программалар ушул жерден кетет. Биздин көрүүчүлөрдү, биздин жааматты, коллегаларды ушу майрам менен чын жүрөктөн куттуктап кетем, ийгилик каалайм иштерине. Регион телеканалынын өлкө аймактарындагы көрүүчүлөрү да куттуктоолорун жолдогон. Силердин телеканалга эмне каалайм? Эң биринчи ден соолук, адамга ден соолук болсо, андан кийин бардыгы болот экен. Ишиңерге ийгилик, ишиңер алдыга ар дайым жыла берсин. Түшүндүм. Жакшы жаңылыктарды элге таратып, жакшы жаңылыктарды айтып тургула. Жакшы эми силерге дагы ийгилик каалайм, иштериңерге ийгилик болсун. Ушундай репортажды жакшы тартып, элге көргөзүп тургула. Телеканалдын социалдык тармактагы баракчалары активдүү жүргүзүлүп, катталуучуларды дагы маалымат менен камсыз кылып турат. Алгачкы жолу 2019 жылы 27 сентябрь күнү эфирге чыгып, массалык маалымат каражаттарынын катарын толуктаган. Регион бул үй, ал эми кесиптештер үй бүлө. Регион эркин эл үчүн. Маалыматты так жана ыкчам чагылдырган Регион телеканалы бүгүн 5 жашта. Баарыңыздарды куттуктайм. Регион кызматыбыз эл үчүн. Текстти карабаштан коюп калгачы. Регион телеканалы 5 жашта. Биз менен бирге болуңуздар. Даярданабыз. Регион 5 жашың куттук болсун. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Шерзат Эгембердиев, Регион. Бүгүн Бишкек Нарын Торугарт Уна жолундагы Дөлөн ашуусуна жана Сусамыр Талас Тарас жолундагы өтмөк ашуусуна 2-3 сантиметр калыңдыкта кар жады. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, жеринде жолчулар тарабынан тазалоо, инерттик материалдарды себүү иштери жүрдү. Ошондой эле Бишкек-Ош жолундагы Төө ашууда жана Алабелде кыламык кар жаган, каттан бар. Учурда өлкөнүн ашуулары менен жолдорунда унаа кыймылы үчүн эч кандай кыйынчылыктар жок. Министрликке караштуу жол тейлөө ишканаларынын кызматкерлери өздөрүнө бөлүнгөн аймакты толук көзөмөлдөп жатышат. Министрлик тоолуу аймактар жана ашуулар аркылуу жол тарта турган айдоочуларды унаа дөңгөлөктөрүн жайкыдан кышкыга алмаштырып алууга чакырат.
Регион телеканалының күндеми маалыматтық программасын социалдық тармақтардан күзетіп барыңыздар. Ал үшін Регион телеканалының Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле АНКСК социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толтурат. Ар дайым жакшы жаңылыктар ондашалып, түз эфирде мен Айбек Исабеков болдум. Кечиңиздер көңүлдүү болсун, саламатта туруңуздар.